Maşallah, bu darақтарды қарағылач. Қандай керемет, Subhanallah. Шындай қатар қылып отырғызған да бұны адамдар. Бізге чейінгі ата бабаларыбыз ушуларды отырғызып кетті. Азыр біз ушулардын көлөкөсүн пайдаланып атабыз. Ушул дарактар абаны алмаштырып атат. Таза аба менен дем алып атабыз. Биз дагы өзүбүздөн кийинки калган муунга ушундай бактарактарды таштап кетишибиз керек да. Жөн эле ушул жеп ичип, кийинип, уктап туруп кетип калбашыбыз керек да. Биз дагы артыбыздан ушундай дарактарды таштап кетишибиз керек. Биздин балдарыбыз дагы дем алыш керек. Биздин балдарыбыз дагы ушуларды көрүш керек. Ошон үчүн баардыгыңыздарга айтамын, туугандар, бак отургузалы баардыгыбыз. Караңыздарчы, кандай жап-жашыл. Ичи толо дарак экен ушул Жетөгү санаториясын. Караңыздарчы. Maşallah. Қараңыздар. Қандай керемет. Қандай жаратылыш. Қырға чейін екен. Алыкул Осмоновдун сөздөрү. Таштан болор, кумдан болор төшөгүм. Аз болсо да сыртта калар сөздөрүм. Өлсөм дагы жаратып мүрзөмдү буудан болуп таскак салып өтөмүн дейт. Алыкул Осмоновдун сөзү экен бул. Көрүңүздөр туугандар, кандай керемет жерлер. Ушул жерлерибизге эми биз аяр мамиле жасап, Кыргызстандын бардык жерлерин ушундай кылып калың токой дарак кылып алсак, мөмөлүү дарактарды отургузуш керек көбүнчө эле. Өтө сонун болот. Эч качан өкүнбөйсүздөр. Дарак отургузганыңарга эч качан өкүнбөйсүңөр. Эч качан өкүнүч болбойт. Дарак отургузган адамда өкүнүч болбойт. Себеби дегенде ким дарак отургузса, ошол дарактын көлөкөсүндө бир жаныбарлар эс алса, ошол дарак мөмөлүү дарак болсо, ошонун мөмөсүнөн жесе, ошого куштар келип консо, ошонун бардыгына, адамдар келип эс алса, ошонун бардыгына сооп жазыла берет. Токтоосуз сооп жазылып турат. Эч качан өкүнбөйсүңөр. Эч качан өкүнүч болбойт. Мынаны карагыла. Subhanallah. Мээримдүү Алла. Биздин Кыргызстандын элин Алла Таала мээримин төгүп, ушул дарак отургузууга кабыл эт. Бардык инсандарыбызды. Бардык. 7 миллион кыргызстандык болсок, бардыгыбыз дарак отургузайлы. Ар бирибиз өзүбүзгө ошо милдет кылып туруп, 1000ден дарак отургузам. Өмүрүм өткүчө 1000ден дарак отургузам деп өзүбүзгө ушундай таказа коюп алайлы. Эң сонун иш кылган болобуз. Эң сонун. Машалла. Караңыздар, кандай кереметтүү жерлер.
Алла Таала бизге ушул жерде кыргыздарга насип этиптир. Биздин ата бабаларыбыз ушул жерде кан төгүп ушул жерлерди бизге мураска калтырды. Биз бул жерлерди эч качан кордобой ушул жерлердин бардыгын өтө жакшы кылып пайдаланышыбыз керек. Жакшы жерге жакшы мамиле кылгын келеби? Дарак отургуз. Жердин көркү дарак. Бардыгыбыз дарак отургузайлы. Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы бул багбанчылык туугандар. Баг отургузайлы. Ар бир кыргызстандык өзүнө милдет кылып алышсын. 1000 дарак отургузам. Аялбы, эркекпи дебей, бардыгыбыз ушул мен Куда кааласа чоңоёмун. Колумда Куда кааласа Алла берген байлык болот. Ошо байлыктан мен 1000 даракка ажыратамын. 1000 көчөт эгип, ошону өстүрөмүн деп өзүбүзгө жакшы ниет кылып, ошону карманайлы. Могу арчаларды карагылачы, кандай сонун. Күйөөгө тие турган келиндей болуп, кыздай болуп турушат олар. Жаңы болгон келиндей болуп. Мына ак кайыңдарды карагылачы, кандай ийилип кызмат кыла турган зайыпка окшоп турушат. Субханалла. Ушундай керемет жашоону берген Аллага шүгүр. Кыргызстан мамлекетинин негизги байлыгы болгон жаратылышын жакшы сактайлы. Биздин эң чоң байлыгыбыз бул жаратылыш. Кен байлыктар эмес, жаратылыш биздин байлыгыбыз. Эң чоң байлык бул жаратылыш. Кыргыздын жаратылышы.